Сауд Арабиясына этно фестивальга барган кыргызстандыктардын жүрүм туруму тууралуу биздин каналдын журналисти Бегимай Жаныбекова өзүнүн Facebook баракчасына пикир калтырган соң коомчулукта кызуу талкуу жаралды. Ал журналистибиз чет өлкөгө Кыргызстандын маданиятын таанытууга барган, биздин маданият өкүлдөрү өзлөрүн алып жүрүүсү, тамактануусу четте ошол жергиликтүүлөрдү таң калтырды деп жазган. Бұл окуядан кейін улам ошо чет өлкөгө чыккан кыргызстандыктардын маданияты тууралуу маселе козголду коомчулугубузда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул теманы алканда бүгүн биз кеп курмакчыбыз. Эфирде учурчак берүүсү кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Эгер ушул теманы алкагында суроолоруңуздар бар болсо 0312 56 56 72 номуруна чалыңыздар. Теманы алкагында суроо узатсаңыздар болот. Бүгүнкү биздин коноктор менен тааныштырып кетсем, Кыргыз эл жазуучусу, кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмери Асан Жакшылыков агайыбыз, ошондой эле журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы, белгилүү журналист Марс Тулигенов агайыбыз, ошондой эле коомдук ишмер, саясаттануучу Рустам Жунушалиев келип отурат. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ушул бүгүнкү программабызды баштаардан мурда окуя тууралуу биздин тартылган атайын материалыбыз, сюжетибиз бар эле, ошого көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин кебиз улантабыз. Сауд Аравиядагы Camel Fest фестивалине катышуу үчүн барган кыргызстандык өкүлдөр маданиятсыздыгын көрсөтүп, жоосунсуз жоруктарды жасап жатышат. Бул тууралуу катышуучулар менен бирге барган биздин кабарчыбыз Бегимай Жаныбекова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Көчмөндөрдүн турмушун чагылдыруу үчүн атайын Кыргызстандан келген маданият өкүлдөрү башка өлкөдө өздөрүнүн маданияттуулугун сактаса жакшы болмок. Себеби алар кыргыздын жүзүн көрсөтүп жаткандыгын унутуп койгондой. Төмөнкү сүрөттөгү жигиттер өздөрүн патриотпуз деп санагандар. Ар күнү баштарында ак калпак түшпөй жүрөт, бирок кийген кийимине жасаган иштери дал келбей жаткандыгы аябай өкүндүрөт. Көпчүлүк билгендей, фестивалга биздин өлкөдөн чакырылгандардын ичинен азырынча болгону 500дөй гана адам келдик. Бизди борбордон алыс эмес жерге жайгаштырды. Алардын ичинде эң эле жөнөкөй тамак ичүү, столдо отуруу этикасын билбегендер көп экен. Тоодой кылып тамак ашты салып алып, артып калганын таштандыга ыргытышууда. Мунун кесепетинен кээ бирлерге тамак жетпей калууда. Айрымдары жада калса ашканага эрте келип, стол жасала элек болсо кызматкерлерге кыйкырышууда. Бул жерде бизди толтура камералар тартып жүрөт, уят эле. Кабарчыбыздын жазган посту резонанс жаратып, социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрым аттуу баштуу коомдук ишмерлер да бул абал боюнча өз ой пикирлерин билдиришти. Самолетко отургандан тарта лекция окуш керек болчу. Ал жактын тартибин түшүндүрүп, мындай көрүнүшкө Бишкекте деле 90-жылдары абдан көп күбө болгонбуз. Анда фуршет деген жаңы келип жаткан. Биринчи баргандар столду тегеректеп туруп алып, кийинкилерге жол бербей түртүшүп эле жатчу. Ошондой эле чет жакка чыкканда кызматтагы адамдар жогоруда айтылгандай, эртең мененки шведский столдо тарелкага үймө кылып салып алышып, анан жебей кетип калышчу. Ал жактагылар жаман көрүшөт андайды. Бирге баргандарга жаман көрүнүп айтып эле жатчубуз. Кичинеден эле салгыла, мага десеңер 10 жол барып салып келгиле. Бирок жебей тарелкага толтуруп таштап кетип калбагыла деп. Сенин тамагың беле деп бир тобу жаманда көрчү. Участница этнофестиваля Camel Fest. Арабы в шоке от бескультурия кыргызов. Уят дегенди билишпейт. Тарбия үйдөн башталат. Көрбөгөнүн көргөнү курусун, моюнга алуу керек. Тарбия маданий жүрүм-турумдар бизден алыстап кеткендей. Бегимай туура айтты. Өзүн өзү башкаруу зарылдыгы, улуттук адепти сактоо аба суудай керек. Мындай пикирлерден улам маданият, маалымат жана туризм министрлигине кайрылганыбызда абалды жөнгө салуу боюнча бүткүл дүйнөлүк этно оюндар конфедерациясына тапшырма берилгенин айтышты. Анткени кыргызстандыктарды аталган фестивалга жиберүүгө дал ушул уюм жоопкерчиликтүү. Жерде байкым мындай да болуп калат экен. 2000 киши бир түшүп, бири баягы жайгашып, мен ойлосом, ошо жайгашып атканда 2000 кишинин жайгашуусун мындай элестетип көргүчү кандай өтөт. Оор өтөт да, туурабы? Келгенде бирөөгө бир жерде баягы сонса бирөөсүн экинчи бардыгы чуркаса, бирөө жарасы болот, бирөөсү ыраазы болбойт. Ошондо баягы чуркоо методу 1-2 күнүн ичинде ошонун бардыгы орундатылат, бардыгычы. Биз Саудияда жүргөн кесиптешибизге байланышка чыкканыбызда абал туруктуу экенин билдирип, уюштуруучулар тарабынан тартип маселеси боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. В
Вчера я опубликовала пост, получается, где я описала Кечээ күнү мен Фейсбуктан Сауд Арабияга фестивалга катышууга келген кыргызстандыктардын адепсиз жүрүм турумдары тууралуу пост жазгам. Бизди борбору болгон Эр-Рияттан анчейин алыс эмес жерде жайгаштырышты. Ал эми тамактануу үчүн швед столун даярдаган экен. Мен бардык фестивалга келген кыргызстандыктарды адепсиз деп айтпайм. Бирок айрымдары өзүлөрүнүн жоосунсуз жоруктарын көрсөтүшүп, түртүшүп тамак көрбөгөндөй жылынушту. Өзүлөрүн жакшы жактан көрсөтө алышкан жок. Ал эми эртең менен уюштуруучулар түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Учурда абал жакшы. Бардыгы тартип менен жүрүп жатат. Тамактанууга да кезек менен киришүүдө. Моментально среагировали, провели разъяснительную работу. Эске сала кетсек, Кемал Фест иш-чарасы 9 марттан 23 мартка чейин өтөт. Анда 98 мамлекеттин өкүлдөрү маданият жана спорт жаатында талантын тартуулашат. Ага жалпысынан Кыргызстандан 2000 адам катышса, 500-ü 2 март күнү жөнөп кеткен. Ал жактан көчмөндөр ааламы деп аталган этно фестивалын көрсөтүшөт. Кыргызстандыктар үчүн Сауд Арабияда 15 гектар жер берилип, ипподром, этно базар жана көчмөндөр айылы курулат. Мынакей, биздин материалда көп болдук. Эми алгачкы суроону Асан агай сизге берсек. Ушунда жерден алганда талаш тартыш маселе чыгып атат. Деги ушу чет өлкөгө чыккан кыргызстандыктардын маданияты, жүрүм туруму кандай болуш керек деген. Агай, бул жатта кандай элесиз, ой пикириңиз? Бул биринчиден адамдын өзүнүн маданияттуулугуна байланышкан маселе. Адеп деген нерсе бар, адат деген нерсе бар. Эгер жакшы адатты карманып, өзүн өзү тарбиялап жүргөн адам болсо, кай жерде болбосун, башка элге барабы, же башка бир үйгө киреби, кокуй мен жаман адебимди көрсөтүп албайын, жаман адатым менен элге жаман көрүнбөйүн, мен дагы бир ата энемди дагы уят кылбайын деп ойлошу мүмкүн да. Ал эми элди уят кылуу деген, башка элге барып алып өзүнүн адепсиздигин көрсөтүү, маданиятсыздыгын көрсөтүү, ошол тамак аш үчүн жулунуп жулкунуу, бул албетте биздин кийинки жаштарыбызды тарбиялоо маселесиндеби, же ошо өлкөбүз боюнча кийинки кезде ушул таалим тарбия маселесинде илгерки салттуулугубузду жоготуп, азыр бул маселелерге көңүл бурулбай, ушул маселе аябай актуалдуу бүгүнкү күндүн орчундуу маселеси болуп калгандыгын көрсөтөт да. Ошондуктан биз бул маселени бир четинен жанагы карындашыбызга рахматты айтып коюшубуз керек. Себеби барлык жерде чындык болгон, чындык сөз сүйлөнгөн жакшы нерсе. Алгыс менин байкашымда жаман ниет менен айтпагандай көрүнүп турат. Кайра тиги эртеси иш оңоло баштаганын кайра өзү сүйүнчүлөп айтып атат. Демек бул кыз ошого жүрөгү ооруган, ошондой көрүнүштөр болгондугун көрсөтүп турат. Мына ушул нерселерди бизде илгери кандай болгон? Төрдүн төбөсүнө аксакал отурган, анын оң жагына ошол өзүнүн жашына карап туруп улагага чейин жаштар отурган, сол жагына байбичелер отурган. Олтургандан баштап тартип бар болчу. Анан устуканды билесиңер, тамак жегенде жамбаштан баштап тиги кайсы жиликке чейин ким кайсыны аларын барлыгын тартип бар болчу. Мына ушул өзүбүздүн ата бабадан келаткан нерсеге жоготуп баратканыбыздын бул өтө бир кейиштүү көрүнүшү да. Ошондуктан муну биз каада салттап чанып койгон нерселерибизди кайрадан бир эске салып көрсө, мыйзам деп эле жашай берсек, моралды эске албасак, таалим тарбияны эсепке албасак, адепти эсепке албасак, адатты эсепке албасак, ушинтип бирде болбосо, бирде жанагы ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт деген кыргыздын сөзү бар. Ошентип баягы өзүбүздүн жаман жагыбызды сыртка чыкканда көрсөтсөк, бирөөбүз болбосо бирөөбүз көрсөтөбүз да. Себеби таалим тарбия жок болгондон кийин, өлкөнүн ичинде ошого көңүл бурбагандан кийин, адепсиздик жок болсо, улуттун уят кылуу деген бир жоопкерчилик жок болсо, жаңгыз гана мен адаммын, менин укугум бар, мен сөзүмө ээмин деп эле ар ким жеке өзүмчүлдүгүн таңуулай берсе, ушинтип элди бирде болбосо бирде уят кылып коюу бар нерсе. Ошондуктан бул маселени биздин жетекчилер
мамлекетибиз, ошол Маданият министрлиги, ошол эле агартуу элге билим берүү министри сыяктуу биздин ошол мамлекеттик адамдар ушундай чоң эл аралык жыйындарга жибергенде мына көчмөндөрдүн оюндарын өткөрүп жүрөбүз. Ошондо деле кемчиликтер болуп атканын көрүп атабыз. Ошону бир алдын ала иштеп, бөлөк элге чыгып атабыз. Бизди да башка элдер карап турат. Башыбызга ак калпак кийип алдык. Ак калпак деген ата бабадан келаткан нерсе, бүт дүйнө тааныган нерсе. Ак калпакты кийип алып, анан ошол ашканага кирип алып, бир аз тамакталашып турганыбыздын өзү уят деген нерсени таалим тарбия жагын алдын ала алып койсо, албетте жакшы болмок. Эми болор иш болуптур. Боесу каныптыр. Эми ошондон бир гана жол бар, бири-бирибизди кинелеп, бири-бирибизди күнөөлөп, ушундан бир эме жаатташтыкты чыгарбай, ушуну бир жакшылап талкуулап туруп, мындан ары мындай жорук жосун болбош үчүн бир өлкөбүздө иштерди жүргүзүшүбүз керек. Мамлекеттин башынан баштап мауреки карапайым ар бир адамга чейин. Менин оюм ушундай. Агайын мамлекеттик кызматкерлерге дагы келебиз, эми убактыбыз жетсе, бирок ошол жазган пикирге карата айрым кыргыз жигиттерибиз, айрым байкелерибиз болобу, коркутуп, үркүтүп, жаап жашырып койсоң деле болмок деген, бизди уят кылдың дүйнө жүзүнө деген ушундай комментарий, пикирлер калтырып атат да, коркутуп, үркүткөнгө чейин барып атышат. Эми муну кандай дейсиз? Ошону кыскача оюңузду айтып кетсеңиз. Эми бул барлык нерсеге Кыргызда эки мыйзам болгон. Биринчиси сулуулук мыйзамы, экинчиси сый мыйзамы деген. Сулуулук мыйзамы менен биз табияттын сулуулугун, Кудай берген мауреки оттун, суунун, абанын, жердин мындай көркөмдүгүн, ошонун табияттын бузбай, ошону сактап келген. Экинчи жана сый мыйзамы деген нерсе, ал адамдардын ортосундагы мамилени жөнгө салып келген. Ошол тирүүлүктүн көркү сый, өлүмдүн көркү ый деп келген кыргыздар. Эгер көз сыйлап жүргөн кишиң бул дүйнөдөн жарыктан өтүп кетсе, көзүңдөн өзүнөн өзү жаш чыгат. Ошон үчүн биздин элде сый мыйзамы жанагы улууга урмат, кичүүгө ызат дегендин баардыгы жана Куда сөйөктөн баштап баардык тууганчылыкка чейинки система, таяке тайына чейинки система бул ошол сый мыйзамын сактоош үчүн болгон. Рас ошол сый мыйзамын бүгүн эгер биз сактап калган болсок, ошону эске алган болсок, жанагыдай үркүтүп коркутуу деген болбойт болчу. Ошол сый мыйзамына ылайык жүйөлөшүп, сүйлөшүп, бул буяк жагынан бул кетип калыптыр, тияк жагынан тиги кетип калыптыр. Чын-чынына келгенде ал кызыбыз деле алдын ала жаш. Мен көрүп турам, ошол Кыргызстандан баргандан кийин бир шапкеси менен сүйлөп атат, улуттук бир маданияттуулук менен өзүнүн кейпин оңдоп сүйлөсө, жакшы кийимдерди кийип алып сүйлөсө, мага ошол жакмак. Ошондой эле алгысындай элинин намысын ойлосо, жеринин намысын ойлосо, андай нерселерди ошо адеп барганда ошондой жулунуп жулкунган бир жакшы жатакананын бир бөлмөсүн эртерээк алып алайын деген кишилер четтен чыгат. Же болбосо тамактын жолун билбеген мурун айтып койбосо, жанагындай өзүнөн өзү жулунуп жулкунган адамдар болушу ыктымал. Ошондой нерселерди кичине кыз киши элинин кызыкчылыгы үчүн балким жарыялабай койсо болмок. Эми бирок азыркы заманда сөз эркиндик деген бар да. Сөз эркиндиги деген бар. Алгыска жаман көрүндү. Ал одоно көрүнүш болуп өзү уялды башка элдерден. Анан ошон үчүн ал азыркы сөз эркиндиги болуп тургандан кийин аны жазып таштады. Так. Анан жазып салгандан кийин ал биздин коомдо мен интернеттен көрдүм аны. Көрүп ичим ачты, атаң көрөй. Ушу маданиятты көрсөткөн дүйнөлүк маданияттын форумуна барып алып, биздин балдарыбыздан кап деп ичим тысылдады. Эми бирок айтылгандан кийин эми бири-бирибизди коркутуп үркүтпөй, ошону оңдоонун үстүнөн иштешибиз керек. Эми бияка көрсөк, сөз эркиндиги деп атпайсызбы? Ушул сиз кандай дейсиз? Журналистикалык этика деген бар Марса. Ушул жакта эми өзүнүн Фейсбукта пикир калтырып атат, ушундай маданиятты көтөрүп атат. Сиздин ой пикириңиз кандай?
Эми бул журналистикалык этика деп атпайсыңарбы? Ал биздин карындашыбыздын азыр Facebookка чагылдырганы бул журналист катары эмес, бул өзүнүн жаран катары чагылдырганы болуп эсептелинет да. Эгер журналист катары чагылдырса, аны сюжет кылып сиздердин каналдан чыгарса, чыкты беле ошондой каналдан сюжет? Мен сизге суроо берейин. Көрдүңүзбү? Ал журналистикалык этикага качан кирет? Ошону журналист толук кандуу чагылдырса. Эми муну чагылдырып ошол жактан бизге материал жөнөтсө. Жөнөтсө, мисалы ошол жерде ошол жанагы тамакты күнөөлөп атышпайбы ошо пикирлери үчүн деп. Азыр мисалы ошол тамактардын бир табакка чоң салып алып, бир киши барып алып жебей, андыштап салып, же болбосо ошондон маданиятсыздык кылып бутун бүгүп отуруп, жана сүрөттө көрсөтүп атпайбы, бутун бүгүп отурганы жылаңайлак болду, бир стулга отургучка бутун коюп алып, анан тамак жеп аткан сүрөттөр билбедиби? Ал журналистикалык этикада ошонун баарын көрсөтсө, анда сөз кылса болот. Бул жерде эми жаран катары чагылдыргандан кийин албетте ал жана Асан агай жакшы айтып кетпедиби? Муну баягы кыргызда кеп бар, айтылган сөз атылган ок дейт. Бул кетти. Бүттү. Эми мындан аркысын биз аны жөнгө салуунун аракетин кылышыбыз керек. Азыр сиздин сурооңуздун негизги төркүнү бул коркутуу, үркүтүү эмне болот, журналистке деген болуп атат да. Эң негизги сизди кызыктырган себеп дегенде бул сиздердин журналист болгондон сиздер көбүрөөк кызыктар болуп атасыздар да бул жерде, ачыгын айтканда. Ал жерде эми мисалы коркутуу, үркүтүү болгондо журналисттерге негизи буга чейин деле башка маселелер менен деле коркутуу, үркүтүү болгон. Эми бул жерден ал жерден уюштуруучулар кичине эл аралык деңгээлде бир аз кичине уялып калдык, уят карып койду, бизди ошону жөнүнө койсо болмок деген өңүттү айтып атат да. Мисалы кыргыз журналистиканы эгер ошончалык эле одоно түрдө коркутуу, үркүтүү болсо, анда расмий түрдө кайрылыш керек. Укук коргоо органдары бар, медиа уюмдар бар бизде Кыргызстанда. Ошолорго расмий түрдө каттоодон өткөрүп, мына мага Баланчаев мындай негизин могул билдирүүнүн негизинде мага коркутуу, үркүтүү болду. Ага далил катары мына бул нерселер бар, мисалы аудио жаздыруусу барбы, же дагы видео жаздыруусу барбы, же болсо мени бир жерден тосуп алып, чектен ашып кетсе анда кайрылуу керек деп айтасыз. Чектен ашса. Бул жерде эми ал жерде коркутуу дегенде кандай? Кээде биз журналисттер дагы өзүбүздү моюнга алышыбыз керек да. Аша чаап кеткен күндөрүбүз бар. Мисалы бирөө эле телефон чалып эле, эми ушуну жөнүнө койбойт белең, же болбосо ким элең, мен сени андай мындай деп анча-мынча сөздү айтып койсо эле, кичине сескенип анан коркутуп үркүтүп атат дейбиз да. Коркутуп үркүткөндө толук кандуу ага кирбеши мүмкүн. Кээде мындай эле сөз менен эле айтып коюшу мүмкүн да. Ошондо коркутуп үркүтүү деп кабыл алышы мүмкүн да. Рустам мырза, сиз кандай ойлойсуз? Эми баа биринчиден мындай айтсак болот да, бул азыр канча жылдагы биздин эмгек, көчмөндөр оюн өткөздүк, ошонун негизинен ушул жерге баягы эң көп квота алып барган ушул биздин мамлекеттен болот. Ошонун баары текке кетти деп айтсак болот да. Анткени азыр ошол эле интернет пространствода көрүп атабыз, казактар дагы, орустар дагы шылдыңдап атат. Бул баягы тарбия үйдөн, мамлекеттен башталат. Башка мамлекеттерге да чыгып жүрөбүз. Биз бир эле тараптуу карай бербешибиз керек да. Мисал үчүн, ошол эле Москвадагы жана биздин Марат Исаев бар. Метронун астында жатып, аялды сактап калды, биз сыймыктандык бул менен. Биз баягы агай айтып кеткенде ооруну жаба берсек, бул кийин жакшы калып келбейт да. Ошону ошол жерде ошол кабарчы кыз кабарлады, ошого реакция, моментальный реакция болду. Мына ошол жерден окуп аттык. Алтынбек мырза ошол жерден баарын чогултуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ошонун баарын ушул жерден биздин маданият министрлиги кылыш керек болчу. Ушу кетелек деле да. Анан министрдин орун басарынын комментарийи дагы бул азыр баягы актанууга өтүп атат да. Негизи бул мындайча айтканда упущение да. Орусча айтканда упущение. Бул ошо министрлик мойнуна алып кетти, бизден кемчилик кетти, буну оңдойбуз. Баягы ошондой тарапта болсо ата боло берет. Анан ачык болуп калышыптыр. Эми ачык болуп калса, сен кыргыз элиңдин патриоту болуп ошол жерге кыргыздын желегин желбиретип бараткандан кийин 5 күн ачык бол. Бирок андай жака жол бербеш керек. Анткени ошол жердеги культура биздин азыркы баягы көчмөндөр ушу Кыргызстандын башталган экен деген ой менен ошол жерге 2000 кишини алып барып кандай болуп аткан болсо жайгаштырып, жол кирелерин баарын ошонун баары текке кетти да. Рахмат, аз телефон чалып экен, телефон чалды эми улантсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Менин атым Айбек, Бишкек шаарынан чалып атам. Бул мисал үчүн бул окуя болгондон кийин, пост жарыялангандан кийин мындай биздин социалдык тармактарда ар кандай
талкуулар болуп кетти да. Мисалы үчүн ошондой эле видеолорду ошол жерде жүргөн биздин мырзаларыбыз Арабияда мындай видеолорду киргизип атышат. Алар тамак үстүндө отуруп маданияттуу тамак жеп аткандарын көрсөтүп атат да. Анан ошол эле учурда астына мындай комментарий жазып атат. Мисалы үчүн мына ал күнү тамак көпкө чейин берилбей, уюштуруучулар жакшы иш алып бара албай коюшту депчи, баардык адамдарды бир жакка киргизгенде ушундай эле көрүнүш болуп кетти депчи. Бул эми мен ойлойм бул адамдын өзүнүн тарбиясынан депчи. Ошондой эле неге министрлик ошол баратканда мисалы үчүн же самолеттон болобу, же ага чейин болобу жыйын өткөрбөй, мындай мисалы үчүн талкуу кылбай ошонучу үйрөтпөй, ошол жерге баргандан кийин ошондой окуя болгондон кийин үйрөтүп атат да. Мисалы үчүн азыр видеодон көрдүк, Аскат Акибаев сүйлөп атат да. Эми ошондой боло берет да, көп киши бар болгон жерде ошондой боло берет да депчи. Анда уюштуруучулардын эмне кереги бар дейм да. Анда өзлөрүн эле жиберип кое бербейлби, анда өзлөрү эле ошентип жүрө беришпейби да. Уюштуруучулардын эмне кереги бар дейм да. Рахмат, Жан, рахмат. Мырзага кандай дейсиң, бул уюштурууга сын пикир айтып атат да, анан теги Руслан мага айткандай, министрликтин баары эле болуп калыптыр, тинип калыптыр иштен, анан ушундай болуп атат деген эле жооп кайтарып атат да. Азыр жигит эле жакшы айтпады. Ушул маселени бүгүн үйдөн эле биз эртең менен талкуулаганбыз да. Үйдөн үй бүлө мүчөлөрү болчу. Ошондо эле айтылганда, мисалы буга чейин деле агай деле айтпады. Совет доорунда мисалы мындай иш-чараларды өткөрөрдөн мурда баардык алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлчү да. Ал жерге барганда мындай тартип бар, ал тартиптин негизинде мындай алып жүрүшүң керек өзүңдү. Тамактануу жайында мындай бар деп бир сыйра мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тамакты кандай жеш керек, этика деген бар да ал жерде. Ошондой нерселерди өтүп коюш керек болчу. Бул эмнеден өткөрүлбөй калды? Мен жеке пикирим да. Себеп дегенде мен ал ошо кетип атканда бир сюжет көрсөтүлгөндө байкагамда топосторду жүктөп, малдарды жүктөп, ал топостун ээси бар да, карай турган. Ал айылдан эле түштү да, биздин жаранда кадимки эле айылдан түшкөн биздин мекендешибиз, замандашыбыз туурабы? Ал ошол айылда топос менен жүргөндө, эми азыр ушинтип айтсам, элдер дагы таарынат да, сен бизди ошо малга теңеп атасың деген сыяктуу да. Ошо айылда жүрүп анан ошондой жерге барганда ал буга чейин андайды көрбөсө, ошол эле жанагы швед столун ошончолук деңгээлде сый урматтуу көрбөсө, анан жанагындай болот да, тарелкага көп салып алат да. Өзү байкуш бөтөн элге барса, курсак ачса, жанагындай жигит айтып атпайбы, тиги курсак ачып калыптыр, ал күнү көп тамак берилбей калыптыр, анан ошо бир берилгенде баары тең баса калды деген майында айтып атпайбы. Ошону алдын ала түшүндүрүш керек болчу да. Мисалы, ал жакка баратканда силер тамакты мындай кылып ичкиле, өзүңөрдү мындай алып жүргүлө, аба ырайы ал жерде мындай болот, катаалыраак болот, бизге салыштырмалуу ысык болот, ошого жараша өзүңөрдү алып жүргүлө, өтүнүч деп. Ана бул жактан өткөндө эне ал жакка баргандайында бир сыйра жана жигит да туура айтып атат, уюштуруучулар ошону бирден киши бөлүп койсо болмок да. Мисалы, сиз буга жооп бересиз, ушуну карап туруңуз тамак аш жагына. Сиз мисалы көчөдө жүргөндө ден соолугуна байланыштуу маселелер болсо ошол жагын. Анан жана да айткандай, мисалы ысык болгондон кийин топ-топко бөлүпчү. Ошондой нерселерди жүргүзүп койсо, маданияттуулук жагын. Бизде илгери 10 кишиге 10 башы деген болгон. Топ-башы. 100 кишиге 100 башы деп койгон. Ошондой бөлүш керек эле да. 10 кишиден баштап өзүнүн жетекчисин болуп. Анан мына эгемендүүлүк келгени Кудайга шүгүр 25 жыл өттү, Ошондо биздин бул маданият министрлиги менен тиги бул бир жолу аткарып аткан иш-чарадыр. Могу биздин дипломатиялык система кыргыз элинин сыртка чыкканын ошол бир өзүнчө бир памятка сыяктуу, эскертүү сыяктуу баардык биз жарандарыбыз ушундай бир чоң эл аралык форумдарга баратканда колдоруна мына могуреки өзүңөрдүн момундай алып жүрүүнүн мындай эл аралык этикасы бар. Ушундай кармагыла, могурекини өткөргүлө деп туруп биздин дипломаттар алдын ала ушу бир ушундай бир нерселерде сабак өткөрүп коюп турууну да жолго коюшубуз керек да. Анан ар бирин эми кагаздан көп неме жок. Маданият министрлигин шалак кыл десек болот да кай. Эми жалгыз биздики мамиле тиги маданият министрлиги мындай 2000 кишини алардын колунда топосу да жок, мисалы. Комусу да жок. Уюштурасыңар деди. Тиягына чыккады, уюштурду. Алар ошондой баягы күнүмдүк түйшүк менен алышып калды да. А берки жанагы адамдын жүрүм турумуна байланышкан анан баягы эл аралык этика маселелерин келгенде
ошондо биздин чет элди жанагындай атайын мындай маш ошону системный иштеп аткан протоколдук нерселерди жасап туруп колдоруна азыр кагаздан көп неме жок. Кармап койсо болмок. Карматып туруп же бир видеону жасап туруп анан жана 10 башынын колдоруна берип койсо анда сонун болот эле. Биз анан тиги маданият министрлигине аларга билем бир тиги маданият министрлигинде бир 50-60 киши иштейт. Анан жана 2000 кишини уюштуруш. Анан мындай опур-топур болуп азыр сиздердин назарыңыздарга жеткен жокпу ким билет. Маданият министринин орун басары Кайрат Иманалиевдин жоонуна кастыр да. Эмне деп жооп берди ошол окуя боюнча? Консул брас. Эми бүгүнкү күндө биз ошол жаштардын арасында өтө мындай бир тарбия иштерин жүргүзүшүбүз керек. Биздин элибиз алмастактан өзгөчө баш кийимдерге кылдат мамиле кылышкан, аяр мамиле кылышкан. Эми баягы эл болгондон кийин ошондой бир терс көрүнүштөр болбой койбойт экен, бирок биз ушундай иш-чаралар аркылуу ошону жойгонго аракет кылышыбыз керек. Анан биз ушул жагында мына маданий ишмерлер бул биздин милдетибиз. Ошону мына бүгүн атайын уюштуруп атканыбызда кийинки муундун аң сезимине жеткирүү, мунун алмастактан биздин ата-бабалар ушу аяр мамиле кылгандыгын түшүндүрүү. Ошондой иш-чаралар көбүрөөк жүрсө биздин жаштарыбыз сөзсүз ээрчийт, ошону аздектеп калат деп. Рустам мырза, бир толук кандуу ушундай иш алып барат, түшүндүрүм иши 10 баш кылыш керек болчу, ошону кылбай калып, моюн калабыз деп эле ушундай кылабыз, тиндей кылабыз. Эми жакшы болот деген эле пикирин айтып атасыз. Оюңуз кандай? Бул эми мындай да, баягы түбүнөн карашыбыз керек. Анткени мамлекетте азыркы жаштарга дээрлик баягы көңүл бөлүнбөй калган да. Молодежный баягы жаштардын саясаттын баары калып калган. Алын баары тарбиялап, үйдөн баштап, өйдө көздө келгенде мектепте ошонун баары өтүшүлүш керек болчу. Бул баягы мындай айтканда коринин тамырын карашыбыз керек. Тамырын эсле биз чоя турган болсок, последствиясы менен урушпай, биз мунун тамыры менен жок кылышыбыз керек да. Үйдөгү тарбия, мектептеги тарбия, университеттеги тарбия ошонун баары систематически бир жөнгө салыныш керек. То есть бул мамлекет ошону иштеп чыгыш керек. Мамлекет азыр баягы портфель бөлүштүрүү менен башка эч нерсе менен алектенбей калды да. Ошол причинасы ошол эле. Абагай анан дагы бир суроо. Бул деле энеке бир окуя болду. Андан тышкары дагы биздин ошо мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн чиновниктерибиз бар. Ошондой эле бир кезде барып Жапониядан уят болгон депутаттарыбыз бар. Жакында эле былтыр Түштүк Кореядан келет уят болгон чиновниктерибиз бар. Эми мындай эле ошо бир карапайым калк деп айтабыз, бирок ошол эле мамлекеттик кызматта турган жакшы бактуу орунду ээлеген кызматкерлер деле ошондо уят карап атпайбы? Кандай деп ойлойсуң? Эми бул дагы бул иним айткандай бизде багы системалуу иштин жоктугунан көрсөтүп атат да. 25 жылдын ичинде албетте биз чоң мектептен өттүк, ошол жаман жагыбыз да көрүндү. Мисалы Кытай мамлекетин алсаң, буларда конфуцийство деген окуу бар. Конфуцийчилик деген бар. Ошо чиновниктерди окутуунун өзүнчө бир системасы бар. Парчкола. Илгери Совет заманында парчкола деген болчу. Анан ошондой андан барып анан кадрлык системаны туура айтты. Октябряттан баштап пионерге чейин, пионерден комсомолго чейин, анан коммунистке чейин тарбиянын биздин чиновниктерди өстүрүүнүн бир чоң системасы бар эле да. Анан биз өзүң карачы кантип иш жылат. 25 жылдын ичинде 26 министрди, ар бир министрликтен 25 премьер-министрди кетирсек, министрлерди жанагы колгапты алмаштыргандай алмаштыра берсек, ар бир келген министр өзүнүн жакындарын кошоп келип туруп жайгаштырса, ал кеткенден кийин аны куугунтуктасак, ошентип отуруп биз кадр саясатынын түбүнө жетип алдык да. Анан түбүнө жеткенден кийин жанагындай көрүнүштөр четинен чыга берет. Ага кайрадан ошондой көрүнүштөрдүн чыкканы бир четинен жакшы. Биздин акыбалыбыз себеби илгерки акылмандардын баардыгы мындай деп айткан. Качан жаман нерсе жаман болуп көңүлдү калтырып түбүнө жеткен кезде жакшылык башталат деген. Ошол жаманчылыгыбыздын, жаман жагыбыздын бети ачылышкан кезде окуп уят болуп бүттүк дүйнөгө. Мына тияка барсак мындай жаман сөз угуп атабыз, бияка барсак мындай жаман сөз угуп атабыз.
дүйнөдө баланча мамлекеттер менен тең тейлашып жасап кетиш үчүн биз имижибиздин баарын жоготуп атабыз. Булардын баарын тартипка салалы, баягы акылмандарды угалы, данышмандарды угалы, айылдагы аксакалдарды тартипке келтирели, адепти сактайлы, адатты жолго коелу, билимдүүлөрдү бийликке алып баралы. Ошолорду бир кадр өгөй баланын же токолдун баласы эмес, ошолорду бир колундан келгендерин ушундай колундан келген жерлерге иштетели деген бир мамлекеттик чоң бир стратегиялык 20 жыл 30 жыл иштей турган жана кадр баардыгын чечет деп Уста Кеңбекер айткан эмес да. Ошол кадрларды тарбиялануу системасын бузбасак жакшы кетет элек. Биз чарбабызды да чачып таштадык. Чарбабызды, темирлерибиздин баары каяка кеткенин эл журт билет. Кадрларыбызды жанагынтип жоготтук. Анан баягы биринчи премьер-министрди билесиң го. Азыр тиги жалкоолор менен гана тиги уруулардан башкасы эме көрбөйт деген сөз бар эмес беле. Ошондой заманда жашап атабыз. Рахмат ага, телефон чалып экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, сурооңузду беребиз. Сиз орусча суроо берсем болобу? Болот, беребиз. Вот получается, по поводу Бегимай Жаныбековой хотелось бы узнать безопасность, да, она когда сюда вернется, кто может гарантировать ей безопасность? Потому что, как понятно по комментариям, да, вообще просто это ужас. Вот, спасибо. Рахмат. Эми коопсуздук маселеси түшүнүп атам. Мисалы журналисттер коомдук бирикмеси же болбосо журналисттер коому кандайдыр деңгээлде кийлигише алабы деген өңүттө болуп атат да. Анын үчүн эми ал жерде комментарий көрүп атам, анан ага таң калып атам деп атпайбы? Ал жагыда мындай да, мисалы социалдык түйүндөрдө кээ бирөөлөр кыргызда жакшы кеп бар го, ит көрүп үйрөт, көрбөй үйрөт дегенчи. А социалдык түйүндө да ошондой адамдар толтура. Жөн эле отуруп алып эле жаза беришет да. Диван эксперт. Өзүн эле кыйын болуп, кыйын сезип жаза берет. Эгерде маселеге тереңирээк келе турган болсок, анда эгер анчалык деңгээл, ошончолук эле деңгээлде коопсуздук жарата турган болсо, анда расмий түрдө билдирүү жасап, ошо сиздердин кабарчы ошол жерден видеого тартып, коомчулукка жайылтып, эске салышыңыздар келе коомчулуккачы. Ошондон кийин мисалы бизде медиа уюмдар бар. Мисалы биздин уюм, журналисттер коомдук бирикмеси. Жана институт медиа полиси деген бар. Журналисттердин ошондой кандайдыр мыйзам бузуулар болсо, журналисттерге карата. Анын укугун коргой турган атайын юристтерден турган медиа уюм бар. Соттошо турган болсо, сотто укуктук жактан коргоо көргөзө турган атайын уюмдар бар. Ошолорго расмий түрдө кайрылуу керек да. Марсага, сиздин бир суроода ушул журналисттин ушун жазып чыкканы туура болгонбу? Албетте, эми бул жарандык пикир катары өзү жана дагы агайыбыз жакшы айтпадыбы? Мисалы, бул кыз өзү чыдабай кетип, ошол жерде көрүп аткан терс көрүнүштөрү чыдабай кетип, жүрөгүндөгү нерсени жөн эле жазып, жар салып койду. Анан эми бул жерде коркутуу, үркүтүү болуп атса, алар ошо коркутуу, үркүтүп аткан адамдардын өзүнүн деңгээли ушул деңгээл көрсөтүп атат да. Эмне үчүн ага мынчалык кыргызда кеп бар го, чын чычалайт дейт. Эмнеге анчалык деңгээлде чычалап атышат? Андан көрө ошол жерде мисалы айтып атпайбы, эртеси күндө эле тартипке келтириптир, элдер мындай өздөрүнүн жүрүм турумун оңдоп, түз жүрүп калышты депчи. Ал жерде деле ошол кыз менен эле ошол эле журналисттер менен ошол жерде отургандар эле чогуу отуруп эле бүттем. Чыкчыбыз чыкты, мындан аркы ишибизди алып кетели. Биз бияка бул жерде мындай пикир талашып же болбосо мындай кандайдыр жаман сөздөрдү айтуу үчүн эмес, биз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, биздин келечегибиз үчүн биз ушул оюнга катышалык деп келдик. Ошону өткөрүп алалык ынтымак менен бул жерден. Анан баргандан кийин, өз ара кандайдыр деңгээлде ушуну чечишибиз керек. Укуктук талаадабы балким, же өз ара сүйлөшүүнүн жолунун негизинде ынтымакка келебизби деген маселе да. Телефон жар экен, аны улантсак. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз. Алло. Алло, угуп атабыз сизди. Алло. Алло, угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Сурооңузду кабыл алган жокко. Кабыл алдык, кайта бериңиз сурооңузду. Алло, саламатсыздар. Саламат. Менин мындай жеке пикирим да. Сиз, мен угуп атам. Менин жеке пикирим мындай да, азыр биз мына чет өлкөдө өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек. Менин жеке пикирим мындай. Биздин бир кызыбыз Кытайга турмушка чыккан, бир кызыбыз Германияда. Эки жакта эки күйөө балам бар айланайын. Ал биздин Кыргызда өзүнүн тарбиядан болбойт. Ар бир жердин, ар бир элдин өзүнүн салты жана ар бир элдин өзүнүн бир эмеси бар да, салты бар да. Жерде ар өлкөдө ар кандай. Мындай да мен жеке пикирим.
ошол алып барган жетекчилер күнөөлүү. Азыркы жаштар адам болуп акылдуу болгондон кийин өзү билиш керек. Мисалы үчүн мен Кытайда күйөө баламкына барганда астына ала барада кызым айтат: "Мамам, сиз мындай болуп кийинип мындай жүрүңүз" дейт. Мен ошондой жүрөм. Ошол жерде Германияга, немиске барганда, экинчи кызыма барганда, "Мама, мындай жүрүп мындай туруңуз" дейт. Ал да ошондой. Адам болгондон кийин бардык нерсе ал тарбиядан да болот. Ошо жанагы асыр айтып атпайсыңарбы? Мынагу биздики ушундай болуп турду. Ошо алып барган жетекчи да күнөө да. Ошол астына ала жакшынакай бул күн мурунтан айтыш керек болчу. Анан уят болбойт. Ал оокат ичкенден эч ким уят болбойт. Ал бул дүйнөгө ошо тамак ичип жашайын деп келди да. Биз аны талкуудагандан эч нерсе чыкпайт. Рахмат. Рахмат чоң. Рустам мырза, кандай дейсиз? Эми баягы эжеке айткан мындай да, ар бир өзүнүн менталитети бар. Туура ал баягы жайгашкан жерине жараша. Өзүнүн баягы кийими, ал жагы туура аларды сыйлаш керек. Мисалы үчүн арабтарга барганда жамынып жүрүш керек аял киши, ал жактары туура. Бирок бул баягы элементарный адамга тиешелүү этика. Кыйкырып, өкүрүп, жанагы ышкырып ийип аткандары, бул жерде эжеке туура айтты. Министрликтин баягы менеджер болуп управлять эте албагандыгы, ошону организовать эте албагандыгы бул эң чоң минус ушунда. Иш жүргөн эмес биринчи очередте. Анан ошол жерге кеткенде дагы баягы эч кандай бир маалымат берилген эмес буларга. Анткени ар бир жанагындан биз көп эле жерде чыгып жүрөбүз, чет мамлекеттерде. Ар бир адам уже границадан өткөндөн кийин сен Кыргызстандын жүзүсүң, мамлекетиңдин жүзүсүң. Сага карап мамлекетиңе мамиле кылат. Ошого жараша ар бир адам баягы азыр орусча айтайын, лжепатриотство деген бар да бизде. Калпак кийсе эле кыргызбыз, же желек көтөрүп алып кыргызбыз, а бирок биякта эчтеке жок. Бул жүрөгүңдө боло турган болсо ошол, сен ошону элдин баары сага равняться эте турган болсо, сени көрүп сага түздөлө турган болсо, ошол сен патриотсуң. Ошол сен мекениңди сүйөсүң. Анан азыр жана көрүп атпайбызбы мына эң бир эле мамлекеттин саясий мындай эмес оттенок бербей эле коеюн, бирок түкүрүк боюнча алалы. Мыйзам чыкты. Элдер жок түкүрбөй калалы деген жок. Элдер ошол боюнча биз эмнеге төлөйбүз дейт. То есть биз түкүрө беребиз деген нерсеге калып келип атат да бул. Ошондон отталкиваться этишибиз керек да. Жогорку кеңештен ошол эле депутаттар голосовать этишти, колдошту, мыйзам өттү. Эртеси күнү өзү ошол жерден жогорку кеңешке бараткан түкүрүп аткан депутаттардын видеолорун көрүп атпайсызбы? То есть ар бир адамдын өзүнүн мекенге болгон сүйүүсү өзүнүн жүрөгүндө болот да. Рахмат. Агай, кандай деп ойлойсуз? Биякта министрликти күнөөлөп атышат, ошолор иш жүргүзгөн деп сиз айтып кетти. Ошол кыска нуска айтып кетсеңиз. Жана айтпадымбы, тиги бу чет элдик менен иштеген иностранный министерство, тышкы иштер министринен баштап маданият министрлигине чейин системдүү иш жүрүш керек болчу деп айттым го. Анан ал жүрбөй калыптыр да, жүрсө да чалап алып калыптыр. Бул кетирилген кемчилик. Эми бул сүйлөшүп атканыбыздын негизи мындан аркы болтурбу. Ушундай уят нерсеге кирептер болбойлу дегендин үстүндө сүйлөшүп атабыз да. Анан эми министрликтер ошончо кишини жыйнап алгандан кийин жанагыдай бир муну бир эле иш чара катары карап койбой, такай чет элге чыгуунун бир өзүнчө бир жол жобосун иштеп чыгууга жана ошого элди тарбиялап турган мезгил ечак келип жеткендигин көрсөтүп турат да. Рахмат. Марсага сиздик. Бул жерде мындай айтканда, мисалы жана көп нерселер айтылды, агай айтты, тышкы иштер министрлиги деп, дагы инебиз айтты, өздөрү да караш керек депчи. Бул жерде мен ойлойт элем, жеке пикирим мен. Мисалы мен деле чет өлкөгө чыгып жүрөм, жакында да чыгам. Чет өлкөгө чыгарда чакырган тарап сөзсүз түрдө ошол жердин эреже тартиптерин жөнөтөт. Сиз бизге келатканда могул нерселерди эске алып коесузбу деп өтүнүү иретинде жазат да. Бул биринчиси. Экинчиси, жеке адам өзү дагы өзүн ойлош керек да. Мен ал жака баратканда бир тартип бузуп алып, бир нерсе кабылып калып, же да бир кооптуу, капилеттүү, кокустук бир нерсе болуп кетпесин депчи. Мен ойлойм, бул жерде дагы жеке адам, ар бир адам жаран, биз кыргыз эли өзүбүз чет жака чыгарда ушундай нерселерге барбашыбыз керек да. Рахмат. Анан да бир кошумчалай кетүүчү нерсе, сиздин кесиптешиңиздин ушул нерсени жарыкка жар салганы
коомчулукка жар салганы бул жакшы нерсе болду да, бул кадам болду. Жакшы шандап кабыл алабыз, Таалим, тарбия болду да. Келечекте муну биздин ошол уюштуруучулар, дегиле башка жакка чыга тургандар да ошол нерсени мындай эске ала турган сабак болуп атат да. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн ушул чет өлкөгө чыккан кыргызстандыктардын маданияты, жүрүм туруму тууралуу кеп кылдык. Бизде конокто кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмери, кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков агайыбыз, ошондой эле журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы белгилүү журналист Марс Төлегенов агайыбыз, коомдук ишмер саясаттануучу Рустам Жунушалиев болду. Сиздер менен кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.